Тарыхы, маданияты жана рухани баалуулуктары окшош эки боордош элдин кызматташтыгы Кыргыз-Түркмөн алакасы. Жөлөк пулдун суммасы көтөрүлбөйт, бирок бир катар министрликтердин бюджети көтөрүлөт. Парламентте талкууланган бюджет маселеси. Эски үлгүдөгү доллар жүгүртүүдөн чыгарылып жатабы? Улуттук банк кайрылууларга жооп берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Түркмөнстандын транзиттик потенциалын пайдаланууга кызыктар. Ал эми Түркмөн тарап Кытайга жана андан ары Түштүк Чыгыш Азияга чыгуу үчүн Кыргызстандын транзиттик потенциалын активдүү пайдалана алат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн Түркмөнстандын мejlisинин төрайымы Дүнягөзел Гүлманова менен жолугушканда билдирди. Төрага Кыргызстан Түркмөнстан менен достук жана боордоштук алакаларды кеңейтүүгө кызыктар экенин, эки өлкөнүн башчыларынын аракети менен эки тараптуу өнөктөштүк жаңы деңгээлге көтөрүлүп, алакаларды арттырууда парламенттик дипломатиянын салымы зор экенин белгиледи. Айрыкча бул расмий сапар байланыштардын жаңы барагын ачып, мыйзам чыгаруу органдарынын кызматташтыгын кеңейтип, биз эки өлкө ортосунда жетишилген келишимдерди ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн керектүү мыйзамдык колдоону көрсөтүшүбүз керек деди. Өз кезегинде Түркмөнстандын мejlisинин төрайымы Дүнягөзел Гүлманова боордош эки элдин алакасын арттыруу Түркмөн тарабы үчүн да өтө маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстан эл аралык аянтчаларда, анын ичинен Бириккен Улуттар уюмунун отурумдарында Түркмөнстанды ар дайым колдоп келгенине ыраазычылыгын билдирди. Улуу калемгер, ойчулдар Мактум Кулиев Раги менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары тууралуу сөз кылган мejлистин төрайымы алардын эмгектери эки эл үчүн табылгыс казына экенин белгиледи. Ошондой эле парламенттеги комитеттердин, достук топторунун жана айым депутаттарынын алкагында да кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин көтөрдү. Муну менен катар тараптар эки мамлекет ортосундагы соода-экономикалык, маданий-гуманитардык алакаларды арттыруу маселесин талкуулап, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча да ой бөлүшүштү. Белгилесек, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация ушул күндөрү Түркмөнстанга расмий иш сапары менен барган. Кыргызстандын жана Түркмөнстандын мамлекет башчыларынын өз ара жылуу мамилелеринин алкагында биздин эки тараптуу мамилелер абдан ыраттуу, жылуу, бийик маанайда уланып жатат. Парламенттик кызматташтык жөнүндө айта турган болсок, биз ошондой эле көп тараптуу кызматташтыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү кеңейтүүдө жана бекемдөөдө эки өлкөнүн парламенттеринин маанилүү ролун баса белгилейбиз. Парламенттер аралык кызматташтык кеңейтүүгө жана мыйзам чыгарууда тажрыйба алмашууга ниеттенебиз. Бүгүнкү сапар кызматташтыктын парламенттик векторунун өнүгүшүнүн далили болуп саналат жана парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнүн маселелерин мазмундуу талкуулоого мүмкүндүк берет. Соода-экономикалык кызматташтыкка келсек, Кыргызстан бул мамилелерди кеңейтүүгө жана сапаттуу өнүктүрүүгө чоң маани берет. Жеке компаниялардын ортосундагы натыйжалуу байланыштарды түзүү үчүн өлкөнүн жеке секторуна мыйзамдык деңгээлде жагымдуу шарттарды түзүү зарыл. Энергетика жаатындагы ийгиликтүү кызматташууну белгилеп, Түркмөнстанга Кыргыз Республикасына электр энергиясын жеткирүүдөгү колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келерки жылы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулдун суммасы көтөрүлбөйт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин комитет жыйынында 2025 жылга республикалык бюджетти пландаштыруу мыйзам долбоору каралып жатканда, финансы министри Алмазбек Бакитаев депутат Элдар Абакировдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Бакитаевдин билдирүүсүнө караганда, жөлөк пулду көтөрсө, башка жагынан да чыгымдар көбөйөт. Кененирээк кийинки материалда. 8 миллиард сом суммасында пландалууда. Бүгүн транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын 2025 жылга республикалык бюджетти жана 2026-2027 жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Каржы министрлиги 2025 жылга карата бюджетти 700,5 миллиард сомго жеткирүү пландалганын маалымдап, аталган көрсөткүчкө жетүү үчүн төмөнкүлөрдү атады. 2025 жылга биз консолидацияланган бюджеттин ресурстарын 700,5 миллиард сом суммасында жана андан ары жыл ичинде өсүүнү пландаштырып жатабыз.
Бул көрсөткүчтү аткаруу үчүн төмөнкү иштер жүргүзүлөт. Мамлекеттик баалуу кагаздарды тышкы рынокко чыгаруу бул чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга мүмкүндүк берет. Ички инвестицияларды стимулдаштыруу үчүн ички фондулук рынокты өнүктүрүү, өнүккөн ички фондулук рынок ички инвесторлорду тартууга мүмкүндүк берет. Амбициялуу милдет фондулук биржанын жүгүртүүсүн ички дүң продукциянын 5%-на чейин көбөйтүү. Дегени менен депутат Исхак Масалиев министрликтин баяндамасына канааттанбай, бир жыл мурун айрым жеке адамдар жана мекемелер тарабынан бюджетке бир нече миллиард сом зыян келтирилди деп чыккан маалымат боюнча сурады. Тактап айтканда Масалиев былтыр жаратылыш ресурстары министрлиги дээрлик 1 миллиард сомго тендердин шарттарын бузганын эске салды. Маалыматыңар берген кагаздарыңар укмуш болуп турат. Демек акча жайнап кетип тур, жетпей калып ашып атат. Болсун, силер айткандай болсун. Бирок эмнегедир бизге арыз менен кайрылгандар көптөгөн суроолорду коюп атат. Биз азыр бюджетти бекитебиз. Кийинки жылга, анан келерки 2 жылга, 26-27ге. 2 жылдан бери, 1 жыл мурда чоң кылмыш иштер козголгон болчу. Госкомприродадон миллиард сомго жакын тендер бузуу жол болгон. Автомобилдин транспорт боюнча миллиард сомго жакын жол курулуш бузуулар болгон. Бир гана жаран бөлтүрүк эле өзү 1 миллиард сомго бузуулар болду. Ошолор бюджеттин акчасы кайтып келди же кайткан жокпу? Тилекке каршы жыйында бул суроого эч ким так жооп бере алган жок. Ал ортодо эле өкүлү Бактыбек Сыдыков саламаттыкты сактоо, айыл чарба жана башка министрликтерде келерки жылга карата бюджети өскөнүн билдирип, анын себебине кызыкты. Центризбирком, Тышкы иштер министрлиги, экономика жана коммерция министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, ушулардын баардыгы баягы азыркы бюджеттен 25-жылкы бюджетке көбөйүптүр да. Ошол эмне себептен болду? Белгилүү болуп атат, жана выбор негизинде биз азыр мына жергиликтүү бюджет, жергиликтүү избирательный система башталып атат. Ошого биз быйыл да карап бердик. Анан эки жылга улантуу жумуштары бар. Ошо менен байланыштуу өсүш бар да. Саламаттык сактоо министрлиги быйыл болсо медиктерге айлык көбөйткөнбүз, айлыктарды. Эки жылы толугу менен годовой ишленме менен ошо өсүш ошону көрүнүп турат да. Айыл чарба министрлиги 6,5 миллиарддан 14 миллиардга чейин көбөйүп атат. Бул эмне? Бул биринчиден аз айтып кеткендей, жана ирригационный системаны жакшыртуу боюнча биз эки жылга көңүл буруп, ошо жерге 800 миллион сом жана капиталка, анан да 1 миллиард сом бул жаңы технологиялар алып келүү боюнча. Жыйында муну менен катар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген үй бүлөгө көмөкчүлүк пулду көтөрүү маселеси да көтөрүлдү. Башкача айтканда депутат Элдар Абакиров бүгүнкү күндөгү инфляцияны эске алып, келерки жылы анын суммасын жогорулатуу керектигин билдирди. Биз региондорду кыдыргандачы, Алмаз Кушбекович, мына мисал бир 2 жума мурун мен Токмоктон коомдук кабылдама кылып ачтым. Бир эже келди. 9 баласы бар экен. Күйөөсү 60ка чыгып калыптыр, инвалид экен. Өзү глобуста уборщица болуп иштейт экен. Үйү жок. 9 баланын кичүүсү 6да, улуусу 26да. Бир үй бүлөгө көмөк алат экен, жана сиз айткан 1200 канча сомдо. Анан плюс өзү 20 000 сом бир уборщицага тарайлык алат экен. Мис кантип жашаш керек ал адам? Эми андайлар көппү азбы мен билбейм, бирок андай адамдарга мен оюмча берилиш керек да, үй бүлөгө көмөк. Анан инфляцияга жараша ал бир туура сумма берилиш керек. Бирок министр депутаттын сунушун колдобой турганын, жүлүк пулду көтөрсө башка жагынан да чыгымдар көбөйө турганын айтты. Көтөрүш керек. Ошо 25ке көтөрөсүздөрбү, план барбы? Кичине кой туруш керек. Эмнеге? Азыр социалдык тармакты мына презентация көрсөттүк бүгүнкү күндө. Финактив риск албаганда бул социалдык тармак бүгүнкү күндө 38% же 180 миллиард сом. Кошумча азыр бир жерди көтөрөм дегенде бул система баарын жерге көтөрүлөт. Ошондо биз социалдык чыгымдардан чыга албайбыз. Ошондо экономист проект токтотушубуз керек. Баарларды. Ошон үчүн биз муну этап менен абайлап карап кетатабыз. Биз аны колдоп бере албайбыз. Абакиров үй бүлөгө көмөкчүлүк пулдун акчасын көбөйтүү демилгесин жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрө турганын билдирди. Белгилей кетсек, учурда үй бүлөгө көмөкчүлүк пулдун суммасы 1200 сомду түзөт. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Нио ТВ.
Улуттук банк эски үлгүдөгү доллар жүгүртүүдөн чыгарылып жатканы тууралуу маалыматты четке какты. Буга чейин Улуттук банк тарабынан ак доллар колдонуудан чыгарылды. Буга байланыштуу коммерциялык банктар жана акча алмаштыруучу жайлар бул валютаны кабыл албайт деген маалымат тарап жарандардан кайрылуулар түшкөн. Ушундан улам Улуттук банк бул маалымат чындыкка дал келбестигин расмий билдирет. Тагыраагы Улуттук банк башка өлкөлөрдүн валюталарын, бул учурда АКШ долларларын жүгүртүүдөн алууга укуктуу эмес. 1996-2006 жылдары чыгарылган АКШ долларын эл арасында ак доллар деп коюшат. Себеби ал агыш түс менен айырмаланат. Ошондой эле Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобонун 14-пунктуна ылайык чет өлкө валютасын сатып алууда, сатууда же алмаштырууда банктар жана акча алмаштыруу бюролору кандайдыр бир чектөөлөрдү жана төлөм каражаты статусун жогото элек. Акча белгилеринин наркына чыгарылган жылына жараша ар кандай курстарды белгилөөгө укугу жок. Улуттук банк эгер адамдар валюта алмаштырууда негизсиз чектөөгө же баш тартууга дуушар болушса, анда аларды Улуттук банкка кайрылууну өтүнөт. Кыргызстандын 20 жаштагы жаранына Орусияда баңгизат сатып анын кесепетинен 10 адамдын өмүрү кыйылган деген айып тагылып жатат. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин Астрахань шаарынын Совет району боюнча тергөө бөлүмү билдирди. Кыргыз жаранына бул өлкөнүн кылмыш жаза кодексинин уюшкан топ тарабынан баңги каражатын мыйзамсыз сатуу, байкабастыктан 2 же андан көп адамдын өлүмүнө алып келүү беренеси менен кине коюлган. Тергөөнүн маалыматы боюнча шектүү маңзатты кийин кайра сатуу максатында интернеттен сатып алган айтылууда. Ал Астрахандын тургундарына баңгизатын сатып, аны көчөгө жашырып кеткени, бирок маңзатты алмаштырып күчтүүрөөк таасир бергенин коюп алганы кабарланууда. 2024 жылдын 8 майынан 11 майына чейинки аралыкта Астрахань шаарында ар кайсы жерлерден, анын ичинде автоунаадан дарыга ууланып каза болгон 18 жаштан 40 жашка чейинки 10 кишинин сөөгү табылган. Арасында аялдар да бар. Тергөө жетиштүү далилдерди топтоп, айыптоо корутундусу менен кылмыш иши сотко жиберилген деп айтылат маалыматта. Орусиянын Ленинград облусунун Тосно шаарында Кыргызстандын 2 жараны 4-кабаттын терезесинен кулап кеткенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Окуя 13 октябрга караган түнү Ленин проспектисинде жайгашкан 5 кабаттуу үйдө болгон. Эртең менен үйдүн терезесинин астынан 26 жана 24 жаштагы кыргызстандык 2 эркек киши табылган. Алардын баш сөөгү сынып, белинен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Текшерүүдөн кийин 24 жаштагы жаран амбулатордук дарыланууга үйүнө жөнөтүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча алар 60 жаштагы кошунасы менен мас абалында отурушуп, натыйжада аны менен уруша кетишкен. Кошунасынын колунда бычак болгон. 60 жаштагы жаран шектүү катары кармалды. Бишкек шаарына 22 октябрда жылуулук бериле баштайт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында айтты. Бишкек жылуулук электр борборуна 2024-2025 жылдын күз-кыш мезгилине 1 миллион тонна көмүр, 110.679 миллион куб газ жана 8.000 тонна мазут керектелери айтылган. Министр ушул тапта жылуулук электр борборунун кампаларында 200.000 тонна көмүр бар экенин билдирди. Министрлер кабинети быйыл Бишкек жылуулук электр борборун Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берген. Бишкек шаарынын райондорунда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында үй тибиндеги бала бакчалар ачылды. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Бул программа министрлер кабинети тарабынан мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртууга багытталган. Программа мектепке чейинки билим берүүдөгү тоскоолдуктарды азайтууга жана балдарды мектепке чейинки кабыл алууну көбөйтүүгө арналган. 1 май районунда 2 бала бакча ачылды. Аталган бала бакчалардын салтанаттуу ачылышы райондук администрациянын ошондой эле ата-энелердин катышуусу менен өткөрүлдү. Свердлов районунда Ауыл көчөсү 4 дарегинде Сүйкүм атындагы үй тибиндеги жаңы бала бакча ачылды. Бала бакчаларда балдар үчүн бардык шарттар түзүлүп, алардын ачылышы айымдарды жаңы жумуш орундары менен камсыз кылууда.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, ашууларда кар көчкү түшүү кооптуулугу жаралганын эскертет. Мындай божомол 15 октябрдан 17 октябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу болууда. Айрыкча Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун 121-135 чакырымдарындагы төө ашууда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлүүдө. Бул күндөрү жолдорго муз тоңуп, тайгак болгондуктан министрлик унаалар ортосунда 500 метр аралык сакталышы керектигин эскертет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, ашууларда кар көчкү жүрүү коркунучу жаралганын эскертет. Анда 15 октябрдан 17 октябрга чейинки жаап өткөн жаан жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун 121-135 чакырымдарындагы төө ашуусунда кар көчкү түшүп, кар күрткүсү күтүлүүдө. Жолго чыгып аткан биздин айдоочуларга айта кетет элек, жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырсын, себеп дегенде жыл сайын эле биздин октябрь айында ушундай Бишкек-Ош унаа жолунда атайын көп тыгындар болуп, себеби эле биздин жарандар жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырбаганда болот. Ошондой эле баардык чыгып аткан биздин айдоочулар биздин ошо алып бара жаткан жарандарды автоунаадагы өмүрүн сактоо максатында. Бул күндөрү жолдор тайгак болуп муз тоңгондуктан унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги буга чейин бийик тоолуу унаа жолдору жазга чейин эки тараптуу жабылганын билдирген. Ага ылайык Жалал-Абад облусунун Алабука Жаңы Базар Кировка унаа жолунун Кара Бура ашуусундагы каттамы, ошондой эле Жалал-Абад Казарман унаа жолунун Сарыкыр ашуусундагы каттамы 14 октябрдан тарта жабылган. Бул эки ашууда тең жыл сайын кар аябай көп жаайт. Жазга, күздөн жазга чейин бул жолдор жылда эле жабылат. Себеп дегенде биздин адамдардын өмүрүн сактоо максатында ошо ашууда калып калбас үчүн биздин ошо Сузак акимин жана Чаткал акиминин жыл сайын эле жолдор жабуу боюнча буйруктарын чыгарышат. Ушул күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, айрыкча төө ашуу, Алабел, Көкбел жана Өтмөк ашууларында кар жаап, кардын калыңдыгы 25-30 сантиметрге жеткен. Транспорт министрлигинин маалымат бөлүмү билдиргендей, ушул тапта министрликке караштуу жол тейлөө ишканаларынын аймактык түзүмдөрү жол тыгыны жаралбаш үчүн жолдорду тазалап, туз кум себүү жумуштарын аткарышууда. Төө ашуу перевалында кичине тыгын болуп атат. Анткени ал жака эртең менен кое берген баягы оор жүк ташыган машиналар барып туруп калышты. Ошон үчүн ал жерде азыр баягы искусственный пробка деп коебуз. Ошондой пробкалар болуп кичине оорчулук болуп атат. Ошон үчүн айтып кетер элем, карама-каршы тилкеге чыкпоо керек. Тиги автомашиналарга вообще тыюу салынат. Анткени баягы карама-каршы жолдорго автомашиналар чыга салып, жолду бөгөп, биздин баягы кум чачкан, ошондой эле карды тазалаган спец автомашиналар барып өз жумуштарын аткарууга тоскоолдук кылып атат. Андан сырткары айта кетиш керек, кечээ күнүн кечинде Сосновка постунда, ошондой эле Каракөл постунда биз баягы ашууларга чоң жүк ташыган автомашиналарга чектөө киргизгенбиз. Ал чектөөнү эртең менен бүгүн алып, кайта кар жаап атканына байланыштуу кайта чектөө киргизилди. Ошондой эле инерттик каражаттар жетиштүү экенин кошумчалады. Ал эми Кыргыз гидромет борбору 16 октябрдан тарта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жааган жаан карга айланарын билдирет. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин, Ысык көл акваториясынын батыш тарабында 18-23 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. 17 октябрда Ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан кар, тоолуу райондорунда кар жашоо күтүлөт. Чүй, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жашоо күтүлөт. Талас, Ош, Баткен облустарына жаан-чачын күтүлбөйт. Республиканын айрым жерлерине туман дагы түшүшү күтүлөт. 16-17 октябрларда абанын температурасы мындан ары төмөндөп, чөйрөнүндө түнкүсүн 1-6 градуска чейин, күндүз 3-8 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Талас өрөөнүндө түнкүсү -3 суктан +2 жылууга чейин, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсү 3-8 градус жылуу, күндүз 15 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Тоо этектеринде түнкүсү -4 суктан +1 жылууга чейин,
Ысык көлдө түнкүсүн -1 градус сууктан +4 жылуулукка чейин өзгөрүлсө, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -4 градус сууктан +1 жылуулукка чейин өзгөрүлөт. Ошондой эле 17-18 октябрда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде 0-2 градус үшүк жүрөт. Бул мөмө жана жашылча жемиштерге казылып алынган жана казыла эле картошка үчүн кооптуу экенин эскертет. Акылай Маратова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.